Кыргыз кинематографиясы менен залкар режиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракесин майрамдоо бир күнгө туш келди. Буга байланыштуу искусство тармагында эмгектенип жүргөн чыгармачыл адамдар филармониянын чоң залына жык толуп, кыргыз керемети деп аталган доордун сыймыктуу учурларына күбө болушту. Ушул чоң мааракеге 80 жылдык юбилейге биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров да келмек. Бул чоң даярдык өрүп ушул акыркы моментте ушул киши мага тапшырып, өзүнүн куттуктоо сөзүн сиздерге жалпы киночулар, агай эжекелер саламдубайын жөнөтүп, ушул куттуктоону мага тапшырды. Кыргыз киносу жөнүндө сөз болгондо Болот Шамшиевдин орду менен ролу таасын, башкалардан айкын көрүнө түшөт. Болот Шамшиевдин башка режиссерлордон артыкчылыгы өзү актер болгон, мыкты актер болгон, мыкты сүрөтчү, мыкчы, музыканы уккан, ритм темпти жакшы билген адам болгон. Эпизоддо ар бир кыймылга чейин өзү постановкасын өзү коюп берип, даже өзү ойноп берип, кайра ошону актердон алмайынча тартып чыккан да. Кыргыз кереметин жаратууга зор салымын кошкон Болот Шамшиевдин көрөгөчтүгү жөнөкөй эле адамдарды ролго жуурулуштуруп, андан дасыккан актерду тарбиялап чыгарганында дешет. Бул киши менен иштеген киши башталгыч актер кесипти тандап алса, мына Болот менен иштешсе, бир курс актердук чеберчиликтин окуусун окугандай болот. Анткени бул киши ушундай түшүндүрүп туруп тартат. Өзүнчө эле сабакта. Мен анын жубайы болдум. Бир топ көп жыл бирге жашаганбыз. Ошо жубайы болгонума, анын музасы болгонума аябай сыймыктанам. Анткени Шамшиев болбосо, мүмкүн мен актриса болбой калышым мүмкүн эле. Ал мени актриса катары да ачты. Мени деле эмес, ошол эле Чокморовду, ошол эле Кутманалиевтерди, бир топ артисттерди артист кылып ачты. Биз институт ВГИК артисттик бүтпөсөк деле Шамшиевдин институтун академиясын бүттүк деп орусча айткандай гордо жүрөбүз. Мурдагы Союз учурундагы кинематография мектеби күчтүү болгонунун дагы бир далили. Ал учурдагы өнөрпоздордун эмгектери бааланып, алды эл артисти, арты эмгек сиңирген артист наамдарына ээ болушту. Азырдагы бул тармакта таланттуу жаш кадрлар өсүп келе жаткандыктан кыргыз киносунун келечегин сөзсүз ийгилик коштойт деп айтылууда. Маданияттын тармактарын алып келе турган болсок, эң эффективдүүлүгү, эң натыйжалуулугу, коомду өзгөртүүгө эң чоң таасир эте турган бул кино. Ошондуктан киного абдан чоң көңүл бөлөбүз. Биздин негизги максат, биз айтып атабыз, залкарлардын таштап кеткен мурасын колдонуу менен жаңы кыргыз кереметин жараталы деп. Анан мынакей азыркы мезгилдерде чыгып келаткан көптөгөн режиссерлорубуз бар, жаңы муун бар. Ошолор менен дагы талкуулап, алдыга чоң пландарды коюп атабыз. Кино өнөрүн даңазалаган иш-чара өлкө эгемендигинин 30 жылдыгына да карналып, алдыда искусство тармагын колдоо үчүн кийинки жылдан тарта каражат бөлүнөрү айтылды. Тариел Чуңгулов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.